Koçtoy aябай жакшалган. Жарыланды эле бир сыйра. Алай районундагы Гүлчү айылынын тургуну Жаныбек Кожонов 13 жылдан бери багбанчылык менен алектенип келет. Багында 150 түп алма, өрүк жана кайналы дарактары бар. Каармандын айтымында быйыл аймакта суга суу көйгөйү болгон жок. Ошондуктан түшүмдүн мол болушуна ишеним артып турат. Суунун келиши жылдан жылга караганда аябай сонун. Ушул жерден мага келгени бул жака келишинде кичине аз-маз проблема болуп калат. Элдер турумда түшүнүп, кичине бөлүп алышат өздөрүнө. А так жакшы эле, баардыгы жакшы. Суунун келиши жакшы, сууну мурункуга караганда аябай жакшы кылып койгон, каналдарды оңдогон. Быйыл Алай райондук суу чарбасына жаңы техникалардын берилиши аймактагы сууга суу маселесин толук чечти. Мамлекет тарабынан мекемеге бир экскаватор, бир жүк жүктөгүч унаасы берилген. Анын жардамы менен каналдарды убагында тазалоо жана сууну бөлүштүрүү иштери жеңилдеген. Ушул техниканы бергендиги бизге эң пайдалуу болду. Механическалар тазаланды. Бизге дагы керектүү техникалар эми ушул айтып атышат. Мына күздө келип берет дешип, келип калса, бизге муктаж ошол бир кран керек. Кран аябай көп иштейт, себеби монтаж лотокторду монтаж кылганда биз ушул крандан аксап калып атабыз. Анан бир хол беришсе самосвал. Тоолуу районунда бул жерде основной сел көп жүрөт бизде. Ошол селдемеге техника, оор техникалар күчү бизге эң керектүү экен. Алай суу чарба башкармалыгынын карамагында жалпы узундугу 56 чакырымды түзгөн 7 ири канал бар. Былтыртан бери мурда суу жетпеген 1000 гектар кайрак жер өздөштүрүлүп, суу берилди. Былтыр жылы Памир Алай айыл өкмөтүнөн ички канал кошулду биздин баласыбызга. Азыр күндө тазаланып суу берилди. Ал жерде жалпысында 1000 гектар жер бар. Анын ичинен 400 гектарына айдоо жери жүргүзүлүп суу берилди. Белгилей кетсек, Алай райондук суу чарба башкармалыгында жыл сайын ирригация системаларын оңдоп түзөө иштери жакшырууда. Бул иштер айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана элдин жашоосун жакшыртууга багытталган. Аймакта жалпы 2000 гектар суугат жер бар. Айтунук Мамытова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош.